Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Musulman bir tuğandarım, Huday Taalam barыбызга жашоодо туура багыт, ар бир нерсенин жакшылыгын тандоо, туура ыктыяр кылып тандоону, бекем ыйман, жакшы адеп ахлак, жакшы амалдарды кылууну жана ишеним акыйда жаатында адашкан топторго кирүүдөн Кудайым өзү асырап, жалпыбызды сактап, түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан туура келген ишенимге, андан улай Hazreti İmam Azam, улуу имам болуп эсептелген имам Абу Ханифа рахимахуллах, андан бери Ahli Sunna wal Jamaанын имамы катары таанылып келген имам Матуриди жана башка залкар аалымдардын илимдеги түнөк жолун бекем тутунуп, Кудай Тааланын астында, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астында татыктуу мусулман катары өмүр сүрүүнү жалпыбызга насип кылсын. Бүгүнкү сабагыбыз өткөндөгү сабакты уламакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбызда өткөндөгү сабактын темасы бул дүйнөнү кантип бейишке айлантса болот. Жалпы жонунан 3 негизги нерсе менен айлансак болот. Анын биринчиси туурасында өткөн сабакта кенен сөз кылганбыз. Ал аманаткөйлүк, аманатка бекем туруу. Аманат деген сөздүн түшүнүгү жана ал кайсыл жааттарда, кайсыл бөлүктөрдө сакталышы кажет. Бүгүнкү сабакта ошол бейишке айлантуунун экинчи касиети, сыпаты бул адилеттүүлүк. Ал эми Кудайым буйрса кийинки экинчи күнү болсо, үчүнчү сыпаты бул ошол ар кандай жаңжалдан, уруш, чыл чатактан алыс болуп, ынтымакта бири-бирин колдоп, тынч, жакшы өмүр сүрүү. Демек, бүгүнкү сабагыбыз адилеттүүлүк болсо, эң биринчи кезекте адилеттүүлүк бул динде адилеттүүлүк болуусу кажет болот. Эгерде биз ыйман ээлери деп өзүбүздү таанып, өзгөлөрдү таанып туруп, намаз окуп, саждага баш коюп туруп, Алланын астында, Алланын элчисинин астында, илим ээлеринин астында адилеттүүлүктү сактай албасак, анда биздин курганыбыз ошол болуп калат. Кудай Таалам ошондой жаман жолдон, жаман түшүнүктөн баарыбызды сактасын. Айтайын дегеним, мына бизде дүйнө жүзүндө жалпы жонунан, анын ичинде бейиштин тилкеминдей болгон Кыргызстанда ушундай бир акыйда илиминде ушундай бир туура эмес тайпа пайда болду. Өтө этият болушубуз керек, кадырман калкым. Ар бирибиз өтө сак, кылдат болуп, акыйда маселесин атайын ошол Ahli Sunna wal Jamaa Матуриди акыйдасында туура келген аалымдардын көз астында, аалымдарыбыздын көрсөтмөсүнөн чыкпастан туура ишенибизди сактап, ушул диндин бизге жетип келүүсү туурасында түздөн түз себепкер болгон сахабалар, мына ушул кишилерди урматтап, таазимин, кадыр баркын ордуна, жайына койбосок, биздин акыреттеги абалыбыз өтө бир чоң коркунучта. Мынакей Кыргызстанда ар кандай сайттарды, ар кандай тайпаларды уюштуруп ачып, ушундай жарнамаларын, кыскача шилтемелерин жөнөтүп, мына ушул суроону жөнөтүп атышат. Мындай деген суроо келген экен: Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, дамлам дейт. Жакындарым мына ушул нерсени жөнөтүп мага чалып көп суроо берип жатышат. Арасынан 4 суроону мага узатты. Дамылдабыздан билип бересизби деп дейт. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху боюнча алар ушундай деп жатышат. Жанагы жаңы чыккан тайпа ээлери, жаңы чыккан ушундай бир Кудайым аларга инсап берсин, Кудайым аларга бир жакшылык ыйман берсин. Мына ушулар эмне деп жатышат? Биринчи, Омар, Hazreti Омар радиаллаху анху Куранды жаздырганда көп жерин искажайт эткен экен дейт. Бурмалап, көп жерин алып, кошуп өзгөрткөн дейт. Кудай мындай бир сандырак жаман сенек сөздөн сактасын. Экинчи, булардын таратып аткан жаман пикири, Hazreti Омар дейт, Аллах Таала ал кишиден ыраазы болсун, Каабаны таваф кылып айлануусунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам солдон оңго сааттай айлангандай эмес, тескерисинче айлануусун кылдырткан дейт. Үчүнчү, Омарды укпагыла деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен имиш. Төртүнчү, Омар динге киргени менен дейт. Караңызчы, радиаллаху анху, Аллахым андан ыраазы болсун деген дагы сөз жок да. Hazreti Омар дейт, Аллахым ал кишиден ыраазы болсун, жана бөлөк сахабалардан. Динге киргени менен яһудилерден, мындайча айтканда, жөөттөрдүн сабагын дайым калтырбай катышып угуп, алардын сыймыгына айланган деп жатышат. Тегеле булардын түгү кимдер? Бул жогорку нерселерге биздин этикат ишеничибиз кандай болуш керек деген суроону узатышыптыр. Мына бул азыр интернет булактарында да жүрөт. Ажылыкты умраны Омар радиаллаху анхудан тарта бизнес кылып баштады. Hazreti Umarga чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда, Hazreti Абу Бакр радиаллаху анхунун доорунда бардыгы өз ордунда кылдат жакшынакай келе жатса,
кайдан жайдан чыкканы белгисиз. Бул алардын сөзү да, интернеттеги айтып аткан. Ушул Азирет Умар радиаллаху анху келди дагы бүт нерсени өзгөртүп, ибадатты таштатып, бир бизнеске байлыкты мол топтоого, бул дүйнөнүн көр оокатын жыйноого гана айландырып ийди деген сыяктуу суу кечпеген, сандыраак, жана кайталап айтам, өтө бир опурталдуу, ыймандарына коркунуч алып келе турган сенек сөздөрдү көп айта баштады. Илим билими жок, устаздын астында отурбаган, интернетте ар кайсынын айтканына кулак салган кээ бир инсандар алардын сөзүнө алданып, ширин, бирок ичинде уу камтылган сөздөрүнө толук муюп угуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбызды мына ушул суроонун алкагында кылмакчыбыз. Кудайым буйрса, Кудай таалам өзү жакшылыгын берсин. Биринчи нерсе, мусулмандардын негизги булагы бул Кур'ани Карим болмокчу. Андан кийин бүткүл мусулман аалымдарынын бир ооздон макулдашып, белгилешип, далил деп тааныган далилдин биринчиси Китабуллах, Ал-Кур'анул Карим, Аллахтын ыйык сөзү Кур'ани Карим болмокчу. Экинчи нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге түз туура жетип келген хадистери болмокчу. Бекем, ишенимдүү хадистери, алгылыктуу далилдерге жарай турган. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул ааламдан өткөнүнөн баштап, акырет жашоосуна бет алгандан баштап, бул үммөттүн ичинде аалым, туура жолду таасын таамай карманган аалымдардын бүгүнкү күнгө чейин аалымдар бир ооздон макулдашып, ошол шарият өкүмүнө ушундай болот деп бирдиктүү бир ооздон чечим чыгаруусу ижма болмокчу. Куран сүннөттөн кийин. Андан кийин мына ушул Курандагы, сүннөттөгү жана башка далилдердеги келген нерсеге карап, Куран сүннөттөгү ошону келбеген, бирок ошонун экөөнүн себеби, иллати бир болгон маселени кыяс кылып салыштыруу кыяс болмокчу. Муну адиллатун муттафакун алейха, усулу фик илиминде баардык аалымдар тараптан далил катары таанылган эң күчтүү далилдер деп билинет. Андай болсо, чындап эле Азирет Умар радиаллаху ушундай бекен? Жок. Бүгүн булар Азирет Умар радиаллаху асылышты. Кийин кимге асылышат? Булардын негизги максаты ошол Азирети Умар асмандагы жылдыздай жанып турган, жакшылыктын баардыгын айтып турган, мына ушул сахабаларга тил тийгизгени менен келип туруп түбүндө алыс эмес, Кудай андан сактасын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга асылышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жөнөкөй адам катары элге таанытышып, биротоло ислам динин ошол пайдубалы менен жок кылышмакчы. Урматтуу кадырман калкым, ошон үчүн этият бололу. Ошон үчүн ал-иснаду минад-дин, кимден илим алып атканыңызды жакшылап караңыздар. Ушинтип интернет желелерине, соц тармактарга жана башкага чыгып сүйлөсө, тайпалардан таратса эле тастыктап шектенип кете бербейли. Ал-иснаду минад-дин, динди кимден алганыңызга жакшылап караңыз. Эгер бул иснат илимдеги санжыра болбогондо, ар ким динге каалаганын айтып, кошумчалап, кемитип, динди атасынын калпагы, тебетеги кылып, каалашынча калча ойноп калмак дейт. Биринчи далилибиз болгон Кур'ани Каримде Аллах Таалам бир эле Азирет Умар радиаллаху анхуга эмес, жалпы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларына, сахаба деп биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, ыйман келтирип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын нурдуу көздөрү ага түшүп, ошол ыйманды сактап кайтыш болгон инсандарды биз сахаба деп айтмакчыбыз. Бир гана Азирет Умар радиаллаху анху эмес, жалпы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолдоштору, жан шериктери туурасында Аллах Таалам түбөлүк ыйык китеби болгон даңктуу Кур'ани Кариминде аларга жакшы мааниде аларды жалгап, жакшылык менен алкап, аларды мактап, минтип айтып атат. Бул Фатих сүрөсүнүн 29 аяты болмокчу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мухаммадур Расулуллах والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة صدق الله العظيم. Аллах Таалам Фатих сүрөсүнүн 29 аятында түбөлүккө жар сала, кыяматка чейинки келген, жүрөгүндө кыпындай ыйманы болгон момун мусулман калкына
жалпы калайык жумурай журтка кайрылып мындай деп басып белгилеп атат. Алланын элчиси, эң сүйүктүү пендеси, биздин шапаатчыбыз, колдоочубуз, жападан жалгыз үмүткөрүбүз, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул Алла Тааланын элчиси, пайгамбары, болгондо да эң акыркы пайгамбары. Мындан кийин пайгамбардын эшиги жабык. Ким мен пайгамбармын деп чыкса, ал шайтан, даджал ыймандан чыгып кетмекчи. Ал эми мына ошол Аллах Таала акыркы үммөт, бүткүл адамзатка пайгамбар кылып, өзүнүн сүйүктүү инсаны кылып тандап алган пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жүргөн шериктери, мына сөз эми кезеги ушул сахабалар туурасында кетип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге жүргөндөр, бирге болгондор, куттуу таалим тарбиясын алгандар, динде казык болуп, караңгыда көз таппай калганда шамчырак болуп, асмандагы жылдыздай үлгү болгон сахабалары, булар кайырдиндерге катуу корс болот дагы, рухамау байнахум, ал эми өз ичара ушундай мээрүмдүү, ынак мамиледе ар бир жакшылыктын үлгүсү болот дейт. Анткени ал кишилердин мугалими, устаты сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болмокчу. Ал сахабаларды дайыма жакшылык менен алек болуп, Кудайга ынта коюп, көңүл буруп, ихлас кылып, намаз окуп жаткандарына күбө болосуң. Аларды сен о Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Алланын астында рүкүү сажда кылып, намаз окушуп, ар бир иш аракетинде, кылт эткен иш аракеттеринде жараткан Алла Тааланын жакшылыгын үмүт кылып, Алланын ыраазычылыгын самаган адамдардын каймактары дейт. Адамдардын терилгендери. Алардын жакшылык белгисин, жакшылыгын, аларга Кудай Таала бир нур бергендигинин, алар туура жолдо экендигинин белгисин көргүн келсе, алардын жакшылык белгиси, такыбачылыкта, илимде, деги коюңуз бардык жакшылыктагы белгиси бул чекелеринде көп сажда кылган себептен чекелеринде кадимкидей нур, сажданын бир белгиси болот дейт. Сахабаларды Аллах Таала айтып атат, булар бул биздин ыйык Кур'ан-ы Каримде эле эмес, мурдагы коомдорго, пайгамбарларга түшкөн китепте дагы пайгамбар эле эмес саллаллаху алейхи вассалам, ал кишинин биз сөз кылып жаткан сахабаларынын дагы элестери, даана так белгилери эскерилип келген. Булардын бул мисалдары Муса пайгамбардын коомуна жөөттөргө түшкөн Тооротто дагы, Иса пайгамбардын коомуна түшкөн Инжилде да эскерип келген дейт. Демек Кур'анда Кудай Таалам шунчалык мактап кетип атат бул аятта. Анан мына араб тилин түшүнгөн усулу фик эрежесинде валлазина дейт, бул мин адатил умум деп коет. Бардык сахабаларды иманда кайтыш болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осиятын бекем карамаган сахабаларды бул жерде мактап, даңктап, кыяматка чейин алкыш айтып кетип атат. Аллах Таала күбөгө өтүп мактап атса, биз келип туруп Азирети Умар ушундай экен. Аллахым ал кишиден ыраазы болсун. Бул киши жалганчы болгон экен. Жөөттөрдүн таалим тарбиясын алып, сүннөттү Куранды четке кагып, алардын сый урматына ээ болгон экен деген сөз, чынын айтканда туугандарым, жеңилдетип айтканда суу кечпеген куру жалак сөз болмокчу. Хадисте, бул хадисти имам Абу Дауд, имам Тирмизи риваят кылган хадисте, жана башка имамдар көп. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала кыяматка чейинки үммөтүнүн адамзаттын абалын көрүп туруп бул нерсени эскертип, таам айтасын айтып кеткен. Усикум битакваллах ва ин тааммара алейкум абд фаиннаху ман яиш минкум фасайара ихтилафан касира алейкум бисуннати ва суннатил хулафаир рашидин ал махдиин عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام أبو داود, إمام ترمذي صحيح حسن درجасы менен риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: ар бир абалда, жашыруундагы, ашкередагы, бардык абалыңарда Кудайдан коркуп такыба болууңарды осият кылып силерге керезимди айтмакчымын дейт. Эгер силерге башчы болуп, ажы болуп,
кул адам дагы келип калса, даражасы төмөн адам келип калса да ошого баш ийип, ошого жамандыкка буйруп, капырга, жаман нерсеге буйрбасан да баш ийгиле дейт. Усикум би тaqваллахи вас-сам'i ват-та'a ва ин ta'ammanu алейкум абдун. Демек, ажолу урматын ордуна коюп, жакшынакай шариятта арам нерсени адал кылбаса, баш ийип, моюнсун кыла деп атат. Анткени ушундай бекем болгула, ынтымаңарды сактагыла, ырысыңарды жоготпогула, котуңарды качырбагыла. Анткени фа иннаху ман яиш минкум, силердин тирүү калып алдыда жашаган адамдар фасайр ихтилафан касира, көптөгөн бузукучулуктарды, талаш тартыш, пикир келишпестиктерге күбө болот. Ошондой коогалаңдуу заманда менин силерге айтарым дейт, алейкум би суннати, менин сүннөтүмдү таштаган. Көңүл буруңуз, жанагылардын эгер ынсабы болсо, тиешелүү сөз болсун, ва суннатил хулафа ар-рашидин ал-махдийин, менден кийинки калипаларым, чарияларым, сахабаларымдын сүннөтүн бекем кармангыла дейт. Тактап айткан Азирети Абу Бакр радыйаллаху өзгөчө, Азирети Умар, Усман, Али радыйаллаху өзгөчө ушул 4 чариярдыкын. А бул 4 сахаба, жан шериги сахабалар кандай эле? Ар-рашидин, түз жолдо бекем болгон, ал-махдийин, хидаят, туура жолдун ээси болуп, акыл эстүү, көрөгөч болгон адамдардыкын дейт. Жөн эле кармап койбогула. Абду алейхи бин наважис. Азууңардын акыркы тиши, акыркы азууңар менен болсо да бекем тиштеп кармап кой бербегиле дейт. Бекем кармагыла деп атат, каршы чыкпагыла дейт. Кыяматка жакын ар кандай сенек сөздөрдү сүйлөп, акыйкатка, ишенимге кооптуу болгон, акыйкатка оошпогон, дал келбеген, ыйманына, акыретине жаман бир коркунучту туудуруп турган, коркунучтуу, жаман бидат сөздөрдү айтуудан этият болгула. Ал тозокко жетелеп калышы мүмкүн дейт. Мына ушул Азирети Умар радыйаллаху анху ушундай деп жекирүү. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабалары туурасында көп эскертүүлөрдү айтып, эскертип кеткен бизге. Менин сахабаларыма туура эмес нерсени айтып, таңуулоодон оолак болгула, этият болгула, абайлагыла деп. Кайсыл нерседен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйса, адам ошол нерсени аңдап, туюп, муюп, билип туруп ага каршы чыкса, ал адам оңбойт. Ал адам жакшылыкты көрбөйт. Эгер эле тооба кылып өкүнүп, Кудай Таалам кайрадан туура жолго алып келбеген болсо. Кадырман калкым, этият бололу. Илим маселеси өтө татаал. Жаңы чыккан бирөөлөрдүн ушинтип шамчырак болгон, бизге диндин жетишине, дүйнөгө Алланын мээрими, исламы тарашына түздөн түз себеп болгон улуу сахабаларга, анын көч башында турган Азирети Умар радыйаллаху анху тил тийген адамдар кандай коркунучтуу абалда. Мен сиздерге боорум орийт. Кабыргам кайышат. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларына этият болгула, тил тийгизбегиле, жаман күдүк күмөн кылбагыла, аларды келеке кылбагыла, күлбөгүлө, тескеринче сүйгүлө, ээрчигиле деген насихаттарынын ичинен биз азыр 3 хадиске чектелмекчибиз, ага токтолмокчубуз. Биринчи хадисте, бул хадисти имам Ибн Хиббан сохих, ишенимдүү даражасы менен, тастыкталган даражасы менен бизге жеткирип берет. Бисмилла. Айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тасуббу асхаби", менин сахабаларымды сөкпөгүлө, тил тийгизбегиле, этият болгула. Силердин бирөөңөр Ухудта болсо, умрага ажыга баргандар билет. Өзүбүздүн мисал менен айтсак, Ала тоодой. Силердин бирөөңөр Ала тоодой алтынды Кудай жолуна сарттап садака чапса дагы дейт, менин сахабаларымдын жарым күндүк жакшылыгына тең келе албайсыңар дейт. Менин сахабаларымды сөгүп, тил тийгизип, жамандык менен эскербегиле деп атат. Экинчи бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ла тузуни би сахиби", менин жан шерик куттуу тарбияма күбө болуп, менин жолумду татынакай, туура жолдон тайып кетпей, кылт этпей, эки жакка карабай, түз ээрчип, диндин чырагы болгон сахабаларыма тил тийгизбегиле. Менин бир сахабам болсо да тил тийгизбегиле, аларга тил тийгизип, мага ыза жеткирбегиле дейт. Демек, Азирети Умар радыйаллаху таала анхуга тил тийгизип, акарат келтирип аткандар акыйкатында
эгер аңдап билишкен болсо, акылы бар болсо, ынсабы бар болсо, анығында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тил тийгизип аткан болот. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачык айтып атат. Бул хадисти имам Хайсами Majma'u Zawaid тап келет. Ва риджалуху риджалу сахих. Сахих даражасы менен эмне дейт? Менин сахабаларыма тил тийгизип, акарат келтирип, мага зыян бербегиле дейт. Мага за бербегиле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыза берген адам оңбойт бул дүйнө акыретте тобо кылмайынча. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыза берген болот? Анткени bir mugallimдин окуучусу жаман чыкса, ал сөз, жаман сөз мугалимге тийип ээрчийт, жаман сөз татыктуу тарбия бере албаган ата-энесине, татыктуу таалим бере албаган мугалимине тиет. Демек, Умар радhiyallahu anh ушундай деп акарат келтирип айтуу, анығында түпкүлүгүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ийгиликсиз, Кудай ал сөздөн өз сактасын, сахабаларын тарбиялай албаптыр деген сөз кетет. Бул сөз өтө иманга, өтө бир коркунучту алып келет да, кооптуу жагдайды жаратат. Кудайым сактасын. 3-чү хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Дa'у ли асхаби", менин сахабаларымды өзүмө койгула. Мен аларды билемин. Менин сахабаларыма тил тийгизүүчү болбогула. Алардын үстүнөн сын тагып, тоолубай сынчы болбогула. Аларды ылдый көрүп, өзүңөрдү жогору сезбегиле. Кандай жакшылык, намазда болсун, илимде болсун, жакшылыктын кайсыл эшиги болбосун, эң чокусуна чыктым десеңер, менин сахабаларымдын жеткен чокусунан биринчи тепкичине баса элек болосуңар дейт, мындайча айтканда. Этият бололу туугандарым. Эми мына бүткүл үммөт тетиги 3-чү, 4-чү кылымдан бери элестетиңиз. 4-чү кылымдан бери. 4-чү кылымдан ушул кылымга чейин бүткүл мусулман коомчулугу, алымдары, карылары, илимпоздору бүт бардыгы бир ооздон мына ушул ишеним акыйда жаатында жазылынган китеп эң туура китеп деп бардыгы ошол аркылуу бир болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыйдасы ишеним ушундай болгон деп бир ооздон макулдашылган Акыйда Тахавия деген берекелүү матын китебибиз бар. Имам Абу Джафарин Тахави, Аллахым разы болсун, ушул Акыйда Тахавия матынында билесиздер, бул китепти Кудайым бейиштик кылсын, раматылык чубак устазы сонун кылып сабак өткөн. Мына ошол имам Абу Джафарин Тахави рахимахулла, Кудайым мээримин алсын, ал кишини чубак устазыбызды дагы, мына ушул китебинде мындай деп айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларына болгон ишеничибиз, этикатыбыз кандай болуу керек дегенде ушундай деп айтат: "Ва нухиббу асхаба Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ва ла нуфриту fi hubbi ahadin minhum ва ла нуфриту fi hubbi ahadin minhum". Мен азыр арабча текстти тагап келейин, андан кийин которуп бермекчимин, сабыр кылып турасыздар. "Ва нухиббу асхаба Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам ва ла нуфриту fi hubbi ahadin minhum ва ла натабаррa'u min ahadin minhum ва нубгhidu man yubghiduhum ва bighayri al-khayri yazkuruhum ва ла nazkuruhum illa bi khayrin ва nara hubbahum dinan wa imanan wa ihsana wa bughdahum kufran wa nifaqan wa tughyana". Sadaqa rahimahullah. Имам Тахави эң туура сөздү, акыйкат кетти айткан. Эмне дейт? Биз биринчи маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын тегиз, жапырт бирдей жакшы көрөбүз. Алардын ичинен өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын калыйпаларын, чарыярларын, Азирети Абу Бакр, Азирети Умар, Азирети Усман, Азирети Али радhiyallahu anhum ajma'in, Аллахым эки дүйнө разы болсун, кыяматта алардын желек астында тирилүүнү насип кылсын. Мына ушул инсандарды өзгөчө жакшы көрөбүз бардыгынын ичинде. Бирок жакшы көрүү бизди вала нуфриту фи хубби ахадин минхум, ал кишилерди пайгамбар, периште кылып алууга жетелебеш керек, чектен чыгып кетүүгө. Ал кишилер адам болгон, бирок жөнөкөй адам болгонбу? Жок. Эң сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын достору болгон. Алла таалам эң таза жүрөк, батыр, кемеңгер, данышман дей коюңузчу, кандай жакшы сыпат болсо, ошол сыпаттары толук болгон сахабалы адамдарды, мүнөз ээлерин, касиеттүү адамдарды пайгамбар салламга жан шерик кылып тандаган.
Демек ошону айтып атат бул жерде. Ал кишилердин бардыгын тегиз жапырт жакшы көрөбүз. Анан бирок аларды жакшы көрөт, аларды Кудай деп же бир периште деп албайбыз. Мындайча айтканда ал кишилерге сыйынып кетпейбиз, бирок урматын бийик жайга коебуз. Үчүнчү маселе. Валан натабаррау мин ахадин минхум. Азыркы могу тайпа Кыргызстанда, дүйнөдө ушул жаман бузук ишти кылып аткандар, ошолорго окшоп, ал сахабалардын эч бирөөсүнөн дагы башыбызды тартып, желкебиздин чуңкурун аларга койбойбуз. Алардын эч кимисинен баш тартпайбыз деп атат. Алардан баш тарткан адам бейишинен баш тарткан адам болот. Аларды жүзү кара деп санаган адам өзү эки жүздүү болуп калган болот. Кудай сактасын. Кудайым билүүчүрөк ал сөздө. Алардан баш тартып, аларды теңсинбеген адамдар, улуу заттар теңсинбеген адамдар, акшылык акарат келтирген адамдардын акыбалы өтө кейиштүү абалда болот. Кудайым ал ушул жаман тайпалардын ээсине Кудай таалам ынсап насип кылсын, тооба насип кылсын тез арада. Ва нубгиду ман юбгидухум. Сахабалардын ар бирин, бардыгын жек көргөн адамдарды дагы биз жек көрөбүз. Анткени аларды жек көрүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жек көрүү деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жек көрүү Кудай сактасын Жебрейил периштени ортомчу болгон. Ал Жебрейил периштени жек көрүү Алланы жаратуучу Кудайды жек көрүү деген сөз. Ва би гайрил хайри язкурухум. Ким сахабалар туурасында эң даражасы ылдый сахаба болсо дагы тил тийгизип жамандык менен эскере турган болсо, ал адамды биз жек көрөбүз. Эмне үчүн? Анткени ал адам коомдогу коркунучтуу илдетти, өтмө маанидеги абстрактуу илдетти таркатып аткан бир жамандыктын бир эшиги болуп калат. Кудайым ар бирибизди жамандыктын жапкычы, жакшылыктын ачкычы кылсын. Ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылат эле. Ва ла назкурухум илля би хайр. Сахабаларды зикр кылып эстеп калсак, Азирети Абу Бакр, Аллахым разы болсун. Азирети Умар, Аллахым разы болсун. Кандай күчтүү адам эле. Карагылды какчарган калыстыгы, акыйкатка бекем турган адилеттүүлүгү, Кудайдан шунчалык корккон таквачылыгы деп бир гана жакшылык менен эскеребиз. Элестетиңиз. Ва рахиббахум, эң таалуулуу, маңыздуу жери ушул. Сахабаларды жакшы көрүп сүйүүнү биз 3 нерсе деп билебиз, негизги нерсе деп. Бисмилла. Ва рахиббахум динан. Дин деген эмне? Дин сүйүү. Кимдерди сүйүү? Алланы, Алланын элчи, пайгамбарын, анан пайгамбарлардын жан шериктери болгон окуучулары сахабаларды сүйүү болот дин деген. Ата-энени сүйүү болот дин деген. Дин деген мекенге кыянат кылбай, мекенди сүйүү болот дин деген. Дин деген Кудайым нике кайып кылып кошуп берген келинчеңизден насип болуп себепкер болгон кыздарыңызды, балдарыңызды, ошол айлана чөйрөңүздү, таттуу табиятты жакшы көрүү болот. Көч башында ошол Алланын элчисин сахабалар булар биринчи орунда турат. Сахабаларды жакшы көрүүнү динден деп билебиз. Ким сахабалар жакшы көрсө, анын диндеги багыты түз. Ким сахабаларга тил тийгиз акарат кетирсе, анын диндеги багыты тайкы. Аны кургур напсиси, аны шайтаны, жин шайтандар ороп алган, анасы кырктап, жетектеп. Сахабаларды жакшы көрүүнү динден деп билебиз. Ва иманан, имандуулук деп билебиз. Ата-энесин ак болгон адамдын акыбети эмне болот туугандарым? Ата-энесин ак болуп, ата-энесин батасын албай, каргышын алып, ата-энесин төргө сүйрөбөй, көргө сүйрөгөн адамдын акыбалы эмне болот? А бул кишилер биздин диндеги аталарыбыз болот. Ата-энебиз жарык дүйнөгө алып келишке себеп болсо, ушул жарык дүйнөдө, бул жалган дүйнө, убактылуу дүйнөдө акыретти жокко чыгара албаш үчүн бул кишилер бизге динди жеткирип бердиби? Жакшынакай кармап, бул кишилерди чануу адам ырысын чаңгандай тете болот. Буларды жакшы көрүүнү, сахабаларды, улуу инсандарды динден, имандан, ва ихсанан, таквачылык, Кудай көрүп билип турат деген имандын бийик даражасы катары билебиз. Канча жыл жакшылыктарды кылып, асманда чуркап кетсе дагы, сахабаларга болгон ишеничи, сүйүүсү жайында болбосо, ал шайтанды ээрчиген анык жаман жүзү кара адам болуп калат. Кудай сактасын жаман сөздөн. Тескерисинче, ва бугдахум, сахабаларды жек көрүү куфран. Ким Айша энебизге тил тийгизип жаман ишти кылган десе, имандан чыгып калат, алымдарыбыз айтат. Сахабаларды жек көрүүнү динден чыгып кетүү, мындайча айтканда диндин жамандыгы катары билебиз дейт. Мындайча айтканда динден үлүшү жок болуп калыш коркунучу бар. Кудай сактасын.
Ва нифакан эки жүздүүлүк деп билебиз. Кандай эки жүздүүлүк? Бул адам кантип мындай жөнөкөй логикалык акылый далил да. Адам сиз менен биз ата бабалар кантип ыймандуу болот элек эгер ошол жеткирип берген сахабалар болбосо, кантип? Асмандан түштүк бул мусулман болуп. Ким бизге жеткирди? Сахабаларды жеткирүү бул динден аттап кетүү болот. Кудай сактасын, бул өтө оор сөз. Ва нифакан эки жүздүүлүк болот. Эмнеге эки жүздүүлүк? Ошол келген, мындайча айтканда, ичкен кудугуна түкүргөндүк болот бул. Ичкен ашына жамандагандык болот бул. Сыйга айдаса, отко айдаса жаман жерге баргандык болот бул. Ва нифакан тугянын чектен ашып кетүү болот. Чектен ашып кетип, мындайча айтканда, кызыл бет болот. Надан болот, түркөй болот. Кудайым сактасын жаман сөздөн. Кудайым сактасын. Эми бул акыйда тахавиядан болду. Мына Сыражуддин ал-Оши деп коет, Оштук. Бизден Оштон чыккан, Күнөстү Ош каласынан чыккан чоң ата алым атабыз бар. Мына санжырабыз барып кошулат. Бул киши хижраттын 575, башкача айтканда 6-кылымындагы залкара алым Бадул Амали деген ырсабында, акыйда жыйнагында мындай деп айтат Азирет Омар радыйаллаху боюнча өзгөчө. Валил Фаруqi фадлун ва ручханун ала Усмана зин-нурайни али. Сахабалардын жакшылык бийик ордо тартиби боюнча көпчүлүк ахли сунна вал жамаа ушундай дейт. Бисмилла. Биринчи Азирет Абу Бакр, андан кийин Азирети Умар, андан Азирети Усман, андан Азирет Али радыйаллаху анху ушул тартипте болмокчу. Өзгөчө Азирет Абу Бакр жана Азирети Умар радыйаллаху анхуда эч бир талаш тартыш жок. Бүткүл ахли сунна вал жамаа бир ооздон. Бирок 3-4-чүдө кичине талаш тартыш бар, бирок көпчүлүгү баары бир жогорку тартип менен кетет дейт. Халифачылык тартиби менен. Ырсабында Оштук Сыражуддин чоң ата устазыбыз, алым чоң ата устазыбыз айтып атат: "Валил Фаруqi ручханун ва фадлун ала Усмана зин-нурайни али." Абу Бакр радыйаллаху анхудан кийин, бирок кийинки 3 сахабадан даражасы Усман радыйаллаху анхудан бийик турат дейт даражасы. Эки нурдун ээси болгон Азирет Усман радыйаллаху анхудан даражасы бийик турат дейт. Колубуздагы азыр окуй турган китеп ошол Оштук чоң атабыз Сыражуддин Ошиге рахимахулла Насрул Лаали деп Шихабуддин Алуси Рухул Маани деген тафсир ээсинин бир туганы чоң алым мына ушул киши түшүндүрмө берип жатат. Азирети Абу Бакр радыйаллаху анхудан кийин Умар радыйаллаху анхунун артыкчылык даражасы бийик экендигине далил Даллат алейхил адиллату ва нaqadal ijma алейх. Бүткүл далилдер, накли Куран, хадис, акылый бүт далилдер, алымдардын ижмагы, бир ооздон бекемдөөсү бардык Азирет Умар радыйаллаху анхунун даражасы бийик дегенди айтып берип атат. Неге Фарук деп аталган? Бул киши акыйкатты карагылды какчарган калыстыгы, жакшылыгы менен көп таанылгандыгы себептен. Ислам динине мынакей ушул Умар радыйаллаху анху киргенден канчалаган жакшылыктар келип жеткен. Азыр биз ден соолугубузга байланыштуу ушул жерден сабагыбызды токтотобуз. Кудай Таала оорубузга, ден соолугубузга, ашкарганыбызга баарыбызга шыпа берген болсун. Кудайым буйрса, ушуну менен азыр биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки экинчи күнү болот. Экинчи күнкү эфирге ушул сабагыбызды улап, анан сизден келген суроолорго кенен отурмакчыбыз. Анткени бул коомчулукта тарап келе жаткан өтө коркунучтуу оору. Бул иманга коркунуч жараткан оору адамдын акыретин кырып жок кылып коет. Ошон үчүн туугандарым, бүгүнкү сабак ушул маселеге арналды. Сабактын жыйынтыгы кыскача жыйынтыктама. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп урматтаган болсок, анын айкын далили ал киши тарбиялаган сахабаларды урматтоо. Өзгөчө көч башында 4 чарияр халифаны. Ал кишилерге тил тийгизбөө. Ал кишилердин урматын жайына коюу, ал кишилердин кадырын бийик тутуп, ал кишилерге акарат тил тийгизгендерге өзүңдү бил тууган, этият бол, иманыңа коркунуч келип калбасын деп улуу сахабалардын кадырын дагы коргой билүү, бул өз намысын, ата-энесинин мекенин коргой билгендей тете балким андан жогору турушу мүмкүн. Ошого этият бололу, тилибизди тыялы, акыйданы ар кимден ала бербестен туура багытта этият болуп, Алла Тааланын астында адептүү мусулман болууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын, дуа кылалы. Амин. О жараткан телегей тегиз Кудайым, жараткан Аллахым, өзүңө болгон ишенимибизди ар дайым туура кыла көр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон биздин сүйүүбүздү терең, таза кыла көр.
Биз өзүбүздүн кемчилигибиз менен көптөгөн күнөөлөрдү кылып коюшубуз мүмкүн, билбей кемчиликтерди кетиришибиз мүмкүн. Бирок ошол өзүңө болгон сүйүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү, сахабаларга болгон, туура жолдогу илим ээлерине болгон сүйүү биздин сүннөттү ээрчүүдөгү кемчилигибиздин ордун толтуруп жапмакчы. Кудай таалам ушул улуу инсандарга болгон сүйүүбүздү акыретте кетирген кемчилик каталарыбызга кечирүүчү, шапаат колдоочу кыла көрө жараткан Алла Таала биздин урпактарыбыздан, урук тукумубуздан кыяматка чейинки келе турган наслибизден улуу сахабаларга тил тийгизгендерди, акарат келтиргендерди чыгара көрбө. Биздин элибизге андай бузукуларды киргизе көрбө. Кудайым элибиздин биримдигин, бүтүмдүгүн, жакшылыгын, өнүгүп өсүшүн, ыйман жана башка тармак, жакшы тармактан өсүп өнүшүнө биз тилектешпиз. Кудай таалам ажабыбыздан баштап тоо коюнунда жүргөн ар бир койчуга чейин, мектеп кайтаруусуна чейин Кудайым бекем ыйман, жакшылык берген, тынчтык берген, өнүгүп өсүүгүнү берген Кудай таалам. Ар кандай туура эмес нерседен өзүн сактаган, дүйнөдө тынчтык болсун Кудай таалам, ыйманыбыз күчтүү болсун Кудайым, жакшылыгыбыз көп болсун. Аллахым жакшылыгыбызды мол кыла көр. Ва саллаллаху таала аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика архамар рахим.